Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кече 3 күндүк регионалдык органика боюнча чогулуш болду. Орто Азия боюнча жетекчилер келип, ошого сиз өзүңүз катыштыңыз эле. Өзүңүздү тааныштырып, анан ой пикир, бааңызды жана сунуштарыңызды айтып кетесизби? Менин атым Байбагашев Эрмек, Кыргызстан топурак таануучулар коомунун президенти болуп 10 жылдан бери ушул багытта иш алып барып атабыз. Анан кечээки Орто Азиядагы органикалык альянс жөнүндө оюм бул 3 күндөн бери биз талкуулап, кечээ чечим кабыл алынды. Ошо альянс түзүлсүн. Ошо альянстын башкаруу органын дагы бекиттик. Ар бир өлкөдөн 2ден 6 мамлекеттен, ошо 2ден 12 адамдан турган орган түзүлдү. Бул орган эмне менен иш кылат, аны дагы талкууладык. Уставын бекители дедик. Андан тышкары 30-жылга чейин ошо кайсы мамлекеттерде кайсыл убакта ошо органика экспо деп көргөзмөлөрдү уюштуруу жөнүндө сүйлөшүлдүк. Аны уюштуруунун тартибин, максатын, күтүлүүчү жыйынтыктары жөнүндө. Анан менин оюм негизи учурда баягы жер семирткичтерди жанагындай пестицид, химикаттарды, гербицидтерди чачып, ошолор реклама кылышып, дыйкандар ушуну колдонуп, бирок өнүгүү деле баягы аябай жакшы болуп кетпейли да. Ошон үчүн бул органикалык альянстын негизги максаты таза, ден соолукка пайдалуу болгон азыкты өндүрүү, топуракты сактоо. Сактаганда кандай? Биз аны микроорганизмдердин жашоосуна шарт түзүп, нымдуу болуп, жаан нөшөрлөп жааганда суу сиңип кеткидей абалда болуш керек да. Биздики болсо баары тапталган, өсүмдүк түшүмүн жакшы бере албай калган топурак айланып баратат. Ошон үчүн ушул багытта ишти алып барсак, киреше да тапса болот мындан, өлкөбүздө өнүксө болот. Тоолуу региондордун тургундары башка жака жумуш издеп кетпестен өздөрүнүн кичинекей эле жеринде бирок жакшы азыкты алуу менен өзүнүн ден соолугуна дагы жана органикалык аны сертификациядан өткөрүү менен кымбат баада сатып дагы киреше да тапса болот да. Мына ушунун баарын биз талкуулап, кызматташуу багытын аныктаганга жетише алдык. Ийгилик каалайм. Органикалык альянстын мына кечээ иши башталып, бекитилип, пландарын бекитип таркадык. Эми Кудай буйрса, жөө-жөөдөн күзүндө санайт дейт. Күзүндө биринчи Алматыда ошо органик экспо боюнча көргөзмө болот. Ошол жерге органикалык продуктлар 6 өлкөдөн келишип, ошол жерде талкуу болуп, ошол жерде биз дагы келечекте алып бара турган иштер жөнүндө талкуулайбыз деп ишенем. Ийгилик каалайм. Чоң рахмат.